Мамлекет башчы Садыр Жапаров Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Ага ылайык документ Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун күчүнө кириши үчүн мамлекет ичиндеги жолжоболорду аткаруу максатында кабыл алынган. Протоколго ылайык биримдикке мүчө мамлекеттердин аймагында электрондук формадагы кызмат көрсөтүүлөрдү трансчек аралык сатып алууда КНС салыгы сатып алуучунун жайгашкан жери боюнча жүргүзүлөт. Мурда мындай жалпы жол болгон эмес, бул кош салык салууга. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин биринде да мындай коммерциялык ишке салык салынбаган жагдайга алып келгени айтылды. Ысык Ата районунун Ивановка айылынын 21 жаштагы тургуну жашы жете элек 2008-жылы туулган кызга үйлөнүүгө аракет кылганы, айылдын имамы 52 жаштагы жаран аларга нике кыйган үчүн кармалды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 178-беренеси менен кылмыш иши козголду. Кармалгандар райондук милициянын убактылуу кармоо чөйжайына киргизилди. Тышкы иштер министрлиги Алматы шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте Казакстандын Алматы облусунун аймагында 15 жыл бою документи жок жүргөн 2 кыргыз жаранын мекенине кайтарып келүүгө жардам берди. Мекемеден кабарлагандай, жубайлар Казакстанга 2008-жылы акча табуу үчүн барышкан. Ошондон бери аларга Кыргызстанга чыгып, документтерин өз убагында тариздөөгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Башкы консулдук тарабынан аталган жарандарды документтештирүү боюнча баардык зарыл иш-чаралар көрүлүп, Кыргызстандын компетенттүү органдарынан тиешелүү документтерди алуу менен мекендештерди Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүктөр таризделип берилди. Башкы консулдуктун жардамы менен үстүбүздөгү жылдын 18-октябрында жубайлар Кыргызстанга аман-эсен кайтып келишти. Чүйдө 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча, жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында Кант шаарынан 15 чакырым түндүк чыгышты, Бишкек шаарынан 23 чакырым түндүк чыгышты карай жайгашкан. Жерден силкинүүсү Кант жана Бишкек шаарларында 4 балга чейин сезилди. Кыргызстандык спортчулар бүткүл дүйнөлүк оюндарга катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Аталган мелдеш 20-30 октябрь күндөрү Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарында өтүп, спорттун 15 түрү боюнча күч сыналат. Ал эми Кыргызстандан самбо, джиу-джитсу, карате жана грэпплинг боюнча команда мүчөлөрү барат. Дене тарбия жана спорт департаментинин директорунун орун басары Самат Токтоналиев спортчуларды кабыл алып, алар өлкөнүн намысын коргоп, желегин желбиретип, келерине ишеним артты. Ошондой эле бул оюндар тажрыйба арттырууга чоң мүмкүнчүлүк болоорун белгиледи.